Алымкадыр Бешаналиевден медаль тагынып түшкөн сүрөтү талкуу жаратты. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешаналиевден Парижде медаль тагынып түшкөн сүрөтү тарады. Социалдык тармак колдонуучулары сүрөт боюнча Кыргызстанда дагы бир күмүш медаль бар. Спорттун кайсы түрү боюнча экени азырынча белгисиз. Дагы бир күмүш алыптырбыз деп тамашалап жазып жатышат. Саламаттыкты сактоо министрлиги буга чейин маалымат таратып, Алымкадыр Бешаналиевдин Францияда ишчи сапары менен жүргөнүн, анын алкагында Франциянын саламаттыкты сактоо министри менен жолугуп кызматташуу боюнча документтерге кол коюларын билдирген. Ошондой эле министрдин Олимпиада айылына барганын, ал жерде Кыргызстандын намысын коргоп жаткан спортчулар менен жолукканын билдиришкен. Маалымат булак Сереп Медиа. Париж 2024 дагы бир атактуу балбан карьерасын жыйынтыктады. Коңшу Өзбекстандык атактуу балбан Рустам Асакалов Париждеги Олимпиада оюндарынан кийин карьерасын жыйынтыктады. Ал кече 7 августта 97 кг салмакта коло байге үчүн кубалык Габриэль Рассельно менен кезгелип 2-0 эсебинде жеңилип калды. Жеңилүүсүнөн кийин эле Рустам Асакалов килемдин үстүнө спорттук бут кийимин чечип күрөштөгү карьерасынын бүткөнүн жарыялады. 40 жаштагы Рустам Асакалов 2015-жылы Лас-Вегаста өткөн дүйнө чемпиондугунда күмүш, 2019-жылы Астанада өткөн дүйнөнүн чемпиондугунда коло байге уткан. Ал ошондой эле Азиянын 4 Азия оюндарынын бир жолку жеңүүчүсү. Буга чейин ушул эле Париж Олимпиадасында кубалык атактуу балбан Михаил Лопес дагы карьерасын жыйынтыктаган. Ал Парижде 5 алтын медалын катары менен унутту. Мындай көрсөткүч күрөш боюнча тарыхта боло элек. Маалымат булак Супер KG. Орточо айлыгы 35-40 миң сом. Тазалыкка жүктөөчүлөр жана айдоочулар керек. Бишкектин тазалык ишканасына жүктөөчүлөр жана айдоочулар керек бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалым болгондой, айлык жумушуна жараша эсептелет жана орточо 35-45 миң сомду түзөт. Иштөө убактысы 7 саат. Тазалыкта иштөөнү каалагандар Ростовская көчөсү 19Б дареги боюнча жана 0502 02 0003 0707 60 44 33 0558 81 88 0707 25 0056 номерлерине кайрылса болот. Маалымат булак Репортер KG. Тегүү цехинин кожойкеси чет элдиктерди кордоого шектелип кармалды. Бишкекте 57 жаштагы аял жана 22-24 жаштагы чет элдик жарандар кармалды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык алар: Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Эркине каршы чет элдиктерди кармап турууга жана уруп сабоого шектелүүдө. Милицияга 1 августта Бишкектеги тигүү цехтарынын биринин кожойкеси тарабынан чет элдиктер ур токмокко алынып, эркине каршы кармалып турганы боюнча билдирүү түшкөн. Бул боюнча Кылмыш жаза кодексинин 138-беренесинин 2-бөлүгү боюнча иш козголуп, шектүүлөр камакка алынды деп айтылат маалыматта. Укук коргоо органдарындагы өздүк булактар кылмышка шектелип кармалган чет элдиктердин бирөө аялдын күйөө баласы экенин кабарлашты. Ал эми жабырлануучулар төртөө баары чет элдик жарандар. Маалымат булак Супер KG. Кийинкиде чемпион болом. Өзүр Жусупбеков Париждеги жеңиштен кийин билдирүү жасады. Парижде өтүп жаткан жайкы Олимпиада оюндарынан коло байге уткан Өзүр Жусупбеков жеңишинен кийин билдирүү жасады. Белгилей кетсек, Жусупбеков Олимп оюндарында 97 кг салмакта коло байге утту. Ал коло байге үчүн беттеште египеттик Мухаммад Габр аттуу балбан менен кезгелди. Кыл чайнашкан беттеш 1-1 эсебинде аяктады. Кыргыз балбан акыркы болуп бал алгандыгы үчүн жеңүүчү болду. Буга макул болбогон египеттик машыктыруучу челлендж баскычын басты. Калыстар кайра видео кайталоону карап Жусупбековго дагы бир упай кошту. Жыйынтыгында ал 2-1 эсебинде жеңишке жетти. Муну менен Өзүр Жусупбеков Кыргызстанга 4-чү Олимпиада медалын алып келди. Кыргызстан буга чейин эч бир Олимпиадада 4 медаль уткан эмес. Бул дагы тарыхый көрсөткүч. Маалымат булак Супер KG. Күрөшөрө чота. Самочувствием бираз начар болот, билбейм негедир. Туура эмес тамактан алдымбы? Тамагы бираз жакпай калдыбы? Алсырап күрөшүп аттым. Бүгүн эле эртең менен кысып атканда американец менен алсырап күрөштүм. Обедтен келип бираз жакшы болуп калыптыр. Самочувствием нормально. Ойлогомбу эме Египетте анда бир андай эле болуп калышы, белгилүү болуп өтпөйт депчи.
бросок болмок деп күткөм. Бросок чота болбой калды. Бир буга деп Кудайга шүгүр. Главное ортодо калыс биздин голду көтөрдү, кандай болгон күнү дагы. Кудайга шүгүр. Мына азыр сен тамак жөнүндө айттың, азыр мына боксерлордон да көрүп аттык, бияктан каза алып келип, чук алып келип жеп аттыр. Силерде кандай? Вес боюнча проблема барбы? Жок, эде дайындап атканда чучук жеш опасный, себептен чучук күчтүүрөөк да өзүңүздөр билгендейчи. Ич салып коюшу мүмкүн. Ачык болуп калышы мүмкүн, ошо жеңил эле тамак жеген аракет кылып аттык. Балыктардын бираз туура эмес, билбейм, негизинен. Бирок бираз тамагы жак калды. Ама көп азыр көргөндөр айтып атат, ушу биздин сборныйда команданын ичинде диетолог же психолог деген барбы? Диетолог, психолог сөзүнүн ачыгы жок. Ал диетолог, психолог балдар өзүбүз болуп калганбыз, тренерлер болуп калган. Ага да каражат керек. Башка мамлекеттерге бар. Ала только көрсөтүлүп атат да. Биз диетаны дагы, психологический настрой дагы, баардыгыбыз намаз окугандан кийин психологический жакпеттен бираз көбү жакшыракпыз да. Анткени баардык нерсе Аллага таянып, утулсак да Аллага шүгүр. Значит, булдан жакшысын кийинкисине берет деп өзүчө дин алымдар айтмакчы, фатва чыгарып. Туркия Израилди сотко берди. Туркия Газадагы геноцид боюнча эл аралык сотко арыз берип, зордук зомбулукту тез арада токтотууну талап кылды. Бул тууралуу түрк басылмалары жазышты. Маалыматка караганда, Туркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Туркиянын Израилге каршы геноцид ишине 3-чү тарап катары кошулуусу үчүн эл аралык сотко кайрылганын жарыялады. Биз жаңы эле эл аралык сотко Израилге каршы геноцид ишинде 3-чү тарап катары кошулуу арызыбызды бердик. Кылмыштары үчүн жазасыз калган Израиль күн сайын көбүрөөк бейгүнөө палестиналыктарды өлтүрүүдө. Эл аралык коомчулук геноцидди токтотуу үчүн бардыгын жасоого тийиш. Израилге жана анын жактоочуларына чара көрүүгө тийиш. Туркия бул жолдо бардык күч аракетин жумшайт деп жазды Фидан социалдык тармактагы баракчасына. Туркия Түштүк Африка Республикасынын Израилге каршы доосуна кошулган 7-чү өлкө болду. Буга чейин ушундай эле арыздарды Никарагуа, Колумбия, Ливия, Мексика, Палестина жана Испания берген. Маалымат Плак, Супер KG. Азамат Амандыр Исмаилов жубатуучу беттешин утуп, коло үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Ал сербиялык атаандашын оюн башталары менен эле 1 мүнөттүн ичинде 2 рет көтөрүп чаап, 8-0 эсебинде таза жеңишти камсыз кылды. Эми ал бүгүн кечинде азербайжандык балбан менен 3-чү орун үчүн таймашат. Маалымат Плак, Спутник Кыргызстан. Акжол Махмутовду кече Кыргызстандан эле эмес, Казакстанда сүрөп колдоп жатты. Видеодон Алматыда фан-зонадагы көрүүчүлөр Кыргызстан Акжол деп кыйкырып жатканын көрүүгө болот. Баса Олимпиадада Акжол Махмутов коло тагынса, аны 1/4 финалда уткан казак балбаны күмүш алды. Маалымат Плак, Спутник Кыргызстан. Бір челлендж түсіріп жіберейік. Ақжол Қырғызстан алға деп бірге айқайлайық. Бізден де бір қолдау болсын бауырларымызға. Ал кеттік ендеше. 1, 2, 3. Қырғызстан. Ақжол Қырғызстан. Ақжол Қырғызстан. Ақжол. Біздің арамызда тек Чолпон Атада Камчы Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү тапанча деп атанылган киши кармалды. УКМК билдиргендей, ал Гөлбаев менен жакын мамиледе болгон. Ишкер учурдан пайдаланып өз алдынча башкаруу органдары аффилерленген адамдар аркылуу Көгүлтүр Ысык-Көл, Кыргызское море пансионаттарынын жакын жайгашкан пляждык зоналарды өзүнө каттатып алганы айтылды. Андан түшкөн акчанын бир бөлүгүн Гөлбаевдин ууру казынасын толуктоого байма-бай жумшап турган деп билдирди УКМК. Тапанча убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Маалымат Плак, Спутник Кыргызстан. Кудай буйруса алтындын түбүнө жетем. Акжол Махмутов. Акжол Махмутов Париждеги Олимпиада оюндарынан коло медаль уткандан кийин комментарий берди. Биринчиден демөө байкени чын жүрөктөн куттуктаймын. Алтын алат деп ойлогон, бирок күмүшкө дагы ыраазы боло тургандай күрөш көрсөттү. Ийгиликтер боло берсин, Олимпиада бүтө элек. Дагы көптөгөн медалдарды алып көп жеңиштерди багындыра берели. Алтын медаль үчүн талыкпай эмгек кылабыз. Кудай буйруса алтындын түбүнө жетем деп ойлойм, деди балуан. Махмутов грек-рим күрөшү боюнча 77 килограммга чейинки салмак даражада күч сынады. Бул категорияда жалпы 16 спортчу атсалышты. Ал алгачкы беттешинде америкалык Камалбейди жеңип чейрек финалга чыккан. Бирок чейрек финалда казакстандык Демөө Жандыраевге жеңилип калган.
Коло медаль үчүн көңүл жубатуучу мелдеште Колумбиянын спортчусун жеңди. 3-чү орун үчүн дүйнөнүн 2 жолку вице-чемпиону азербайжандык Санан Сүлейманов менен күрөшүп 6-5 эсебинде жеңишке жетти. Коло медаль тагынды. Маалымат булак бара келди.